Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштаардан мурун жагымдуу маанай менен баштап алсак. Балдар, бүгүн жаздын 2-айы апрель айы да кирип келди. Баарыңарды жадыраган апрель айы менен куттуктаймын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максатын айтып өтсөм. 2 орундуу сандар менен таанышасыңар. 2 орундуу сандарды туура жазууга үйрөнүп так чыгарасыңар. Бири-бириңе жардам берүүгө көнүгөсүңөр. 2 орундуу сандар. Экрандагы сандарды карагылачы. 1-ден 9-га чейинки сандар. 9-дан кийин кайсы сан келет? Туура, 10 саны. 10 саны 2 орундуу сан болгондуктан бүгүн 2 орундуу санды 2 чакмакка жазууну үйрөнөбүз. Сандардан түзүлгөн күн желесин карап, 2 орундуу сандарды дептериңерге жазгыла. Алгач бүгүнкү числону жазып, 2 орундуу сандарды жазгыла. Жазгандан соң сөөлжандар силерге 4 мисал даярдап койду. Анда мисалдарды жазып иштей баштагыла. Амалдардын тартиби менен чынжырча түрүндө иштеп көргүлөчү. Бул жерде 3 мисал бар. Жана сүрөттөгү белгисиз санды тапкыла. Корзинада 10 токош бар. Ага жанындагы 3 токошту кошсок канча токош болуп калат, балдар? Туура, 13. Балдар, тыйынчышкан менен коен физ минутка жасоого силерди чакырып жатат. Анда баарыбыз жасайбыз. Үйгө тапшырма 10 санынан кийинки 2 орундуу сандарды иретине келтиргиле. Жана берилген мисалдарды иштегиле. Балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө аман болгула.